Айсулуу Тыныбекова дүйнө рейтингинде 1-орунга чыкты. Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова мыктылардын дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыкты. Бул көрүнүш бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтингинде аныкталган. Айсулуу карьерасында мындай бийликке алгачкы жолу жетти. Жаңы рейтинг Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен чыгарылган. Айсулуу 62 кг салмакта дүйнө чемпиону болгон. Дүйнө биринчилигинен кийин анын топтогон упайы 94кө жетип, Айсулуу ишенимдүү түрдө биринчи сапка чыкты. Болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн 76 упай менен 2-орун болду. Ал эми Нур-Султандагы мелдеште коло байгеге татыган швециялык Хенна Катарина Йоханссон 57 упай менен 3-гө жайгашты. Булак аргумент KG. Назира Айтибекова: мен сени бактылуу кылышка күчүм да каалоом да жок. Белгилүү актриса, алып баруучу Назира Айтибекова жеке баракчасына күйөө тууралуу азырынча ойлоно электигин, жан дүйнөсүндөгү жараттар айыкканда гана жаңы жашоого даяр болоорун айткан. Күйөөгө тый, Назира, жалгыз калба, жалгыз болбот. Мага айтылган эң көп кеңеш ушул. Мага эмне бакыт алып келе турганын ким кайдан билсин? Менин көңүлүм менен эсептешкен болдубу? Ар бир адамга барып алып жан дүйнөңдө андагы болуп аткан кубулушту айта бербейсиң да. Жөн гана күлүмсүрөйм, баш ийкейм, болбосо оюм башкада. Жалгыздыкты коркунуч катары карашат. Көңүлүңдүн көкүрөгүндөгү боштугун башка адам менен толтуруп, жалгыздыгыңды башка адам менен кооздоо мүмкүн дешет. Жан дүйнөсүн айыктырыш үчүн жар күтөт. Бала баарына бакыт болот дешет. Болоттур, балким, бирок дайым эле эмес. Кепилдик бере турчу эч ким жок. Жалгыздыкта бакыт тапмайын башканын жанында табыш кыйын. Тегерегиңде мен киши тегеренип турса да жан дүйнөңдө жалгызсырашым мүмкүн. Жашооңо бирөөнү алуу менен көңүлүңдүн жарасы бүтөлдү деш кыйын. Адам жарты кезинде бирөөнү толуктай албайт. Өзүн толуктап, бөксөсүн толтуруп, өзүн эптеп алгандан гана өзгөгө жар болот, көмөк болот. Баланы да дартыңды даба кылыш үчүн жаратпа. Даба болбой сана болуп калса, ачууңду андан чыгарасың. Өзүң айык, бакытка тун. Ошондо гана балага бакыт бере ала турчудан болосуң. Күйөөгө тийдим, анан түштөн арыланба. Аны да караш керек, күтө билиш керек. Кир когу, тамагы, көңүлү, төшөгү бар. Анын өзүн эле эмес, анын артында турган тууган уругу менен кошо күтөсүң. Алым кетип турат азыр. Бирөөнү бактылуу кылышка күчүм да каалоом да жок. Элдин түртмөлөөсү кеңеши менен жар күтүп алып, жардан алыс ыргыганы канча. Эч качан эч кимдин сөзүн укпа. Жашоо сеники, көңүлүң менен гана кеңеш. Күйөөгө тий, төрөдө белгилечи. Бакыттын жалгыздыктан таба албасам эгер, жар күткөндө таба албайм. Аны да өзүмдү да кыйнап кажети канча, жаратың менен барып, кимге жардам берип, кимдин жаратын айыктырып, кимге жар болосуң. Шайым кетип турат. Болгон күчүмдү азыр уулума эптеп чыпкалап берип атам. Айыгайынчы, ааламымды айдың кылып, арыгымды толтуруп анан ойлоном деп бөлүштү. Булак аргумент KG.